Да, что-то башка жака эле барышым керек ошо бул жерде отурганда. Никакой пользы акча да жок. деп сүйлөшүп жатканын кулагым чалды. Көп өтпөй энем телефон чалып, Токолду башка эркек менен көргөнүн айтып, телефонума видео жиберди. Ал жерде Токол бир эркектин машинасына түшүп бара жатканын тартылган. Ал сенин дагы, башканын дагы башын айлантырып жүрөт. Карабайсыңбы сен, кызыктар эмессиңби андай нерселерге? Жалыңды жебечи. Ишенбесең ишенбе, башыңа мүйүз таап алып жүрө бер. Акчасы гана керек болчу. Бирок ал кумардан өзүн башкара албай калды. Экинчи аял бол деди. Мен окуянын аркасы эмне менен бүтөт экен деп кызыктым. Жолдошумдун көздөрүнөн өкүнүч, уялуу сезимдери көрүнүп турду.